айында төлөп берди. Бул тууралуу Финанс полициясынын басма сөз кызматы кабарлады. 2019 жылдын ноябрь айында Skyl Mobile жоопкерчилиги чектелген коомуна карата салыктарды төлөбөй коюу фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Финанс полициясы компания бюджетке 112 миллион сомдон ашуун чыгым келтиргенин аныктаган болчу. 2020 жылдын май айында мамлекеттин карамагындагы 200 мегагерц жыштык Skyl Mobile компаниясына сатылып, мыйзамсыз кайра катталган ачыкка чыккан. Бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүргөн. Шектүү катары мурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев, байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Наталья Черногубова, маалымат технологиялар жана байланыш агенттигинин жетекчисинин орун басары Максат Жылышбаев баштаган бир нече аткаминерлер, алар ТВ ишканасынын негиздөөчүсү Артур Халдаров, компаниянын дагы бир кызматкери Дмитрий Ветилугин жана башкалар айыпталышкан. Skyl Mobile Кыргызстанда 1998 жылдын 1 августунан бери иштеп жатат.